Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hormatly көрүүчүлөр, бүгүнкү күнү ушул сабагыбызды улантып, Falaq сүрөсүнө киришмекчибиз иншалла. Falaq сүрөсү ушул Мекке сүрөлөрүнө кирет, 5 аяттан турат жана Fil сүрөсүнөн кийин түшкөн. Бул сүрө түшүштөн алдын бир окуя болгон. Окуяда ошол пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды Меккенин Курайш эли, мушриктери пайгамбарды жинди же болбосо баягындай жин уруп кеткен, акылынан тайган адам катары көргөзүшүлүк максатында бир канча сыйкырчыларды жалдашат. Аларга ошол акча берип, пайгамбарга сыйкырлык кылып, аны бир эсинен кетирип, жана дагы ушундай бир таасирин тийгизишлик максатында ага сыйкыр кылдырышат. Ал киши өзүнүн кыздары менен ошол наффасат дегенде, ошол эмне үчүн аял мужской женский род менен келип атканын себеби ошол кыздар бул жерде өтө бир чеберчилик менен сыйкырлык кылып, ошол аймакта өтө аты чыккан адамдар болгон. Анан ошолор пайгамбарга сыйкырлык кылып, бир канча түйүн, жипке түйүн, 11 түйүндү түйүп, ага сыйкырлык кылып туруп, бир жерге алып барып катып коюшат. Эми ошол сыйкырдын негизинде пайгамбарым ооруп калат. Ооругандан кийин анан ушул сүрө жана дагы кийинки сүрө Falaq сүрөсү менен Нас сүрөсү Жабраил алейхиссалам пайгамбарга алып келип, бул оорудан, бул сыйкырлыктан айыгып кетишилигине себепкер болот. Биринчиден бул жерде бир канча маселени карап кетишибиз зарыл. Биринчиден ошол алардын максаты пайгамбарды эсинен танган, эси жок бир жин тийген адам катары көргөзгүлөрү келген. Себеби дегенде пайгамбарды дайыма алар айткан бул мажнун, бул жин тийген, жин уруп кеткен деген бир сөзү менен пайгамбарга жала жабышкан. Бут тозушкан. Жана ошол нерсени чындык катары көргөзүшүлүк максатында бул ишке барышкан. Эми биздин алымдарыбыздын көз караштары, ой пикирлери бул тууралуу ача пикири бар. Кээ бир алымдар айтат, пайгамбарга эч кандай сыйкырлык кылынган эмес деп деген да адамдар бар. Албетте бул сыйкырлык болгону анык. Болгону ошол сыйкырдын пайгамбарга таасир тийгизгенби же жокпу деген суроого жооп бере турган болсок, ооба, пайгамбарга таасирин тийгизген, болгону бир оорунун негизинде эле. Бир аз ооруп, пайгамбардын акыбалы бир аз оорулошу түшкөн. Болгону ошол. Сыйкырдын күчү таасир этеби же этпейби деген маселеде пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга албетте таасирин тийгизген, бирок канчалык деңгээлде пайгамбарым оорулошу түшкөн. Бир аз оор, өзүн оор сезип, ооруган сыяктуу эле, мисалы кандай эле суук тийип же болбосо грипп болгон сыяктуу эле бир оорлошу түшкөн сыяктуу пайгамбарым оорлошу түшкөн. Бирок эсинен тайып, сүйлөгөн сөзүн билбей калып, жана дагы пайгамбарга вахий келген кезде эмне нерсе вахий экенин же болбосо жөнөкөй адамдын сөзүн ажырата албай кала тургандай деңгээлде болгон эмес. Албетте пайгамбарым ошол өзүнүн эсин жоготуп, жана дагы келген вахийди, кайсыл сөз вахий экенин, Куран экенин, кайсыл сөз жөнөкөй адамдардын сөзү экенин ажырата албай калган деген деңгээлде дагы адамдар, алымдар айтып жүрөт албетте. Бирок негизинен пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга эгерде ошол сыйкырдын таасири тийгенде, бул Falaq сүрөсү менен Нас сүрөсүн Куран экенби, Кудай Тааладан келдиби же болбосо жөнөкөй бир адамдын сөзүбү, бул нерсени ажырата албай калат эле. Андыктан биз айтабыз, жок, пайгамбарым жөн эле кичине бир аз ооруду. Оорулошу түшкөндөн кийин Жабраил алейхиссалам ага ушундай сыхыр кылынды, сага сыйкыр келди, жасалынды. Ана ушул сыйкырдын жандыруусу мынакей 2 сүрө деп туруп, пайгамбарыма бул нерсени алып келип, ушул баягы
сыйкырдын дарегин айтып, кайсыл жерде турганын айтып, аны алып келип, Али разияллаху анху барып, неме алып келет. Андан кийин ар бир Falaq сүрөсү менен Нас сүрөсүн окуган сайын жанакы түйүндүн ар бирөөсү чечиле баштады да, пайгамбарым жеңилдей түштү. Эми эмне себептен бул нерсе бизге бул максаты эмне бул сүрөдөн? Болгон эле пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала ушул кийинки келе турган үммөт бизге бул жолдо жүрүп жаткан кезде, ушул ислам динине кызмат кылып жүргөн кезде бизге жөнөкөй элге адамдар ар кандай жолдор менен сыйкыр кылышлыгы мүмкүн. Ошондой нерседен өзүңөр сактап жүргүлө деп жана дагы бизге курал катары бул Falaq сүрөсү менен Нас сүрөсүн Аллах Таала бизге түшүрдү. Жана дагы кээ бир адамдардын жана айта кеткендей бул пайгамбарымды сыйкырлаган кезде пайгамбары эс үчүн жоготуп, аянда оорулошуп, ушундай деңгээлге чейин адамдар эмне деп сүйлөп атат, кайсыл нерсе Куран экенин билбей калды деген деңгээлге чейин айткандар максаты бул сыйкырдын таасири ушунчалык бир чоң экендигин көргөзөбүз деп пайгамбардын даражасын ылдый түшүрүп алышты. Болгон ошол нерсе. Баягы сыйкырдын ушунчалык бизге зыяны бар экендигин, жана дагы ошондой адамдар бүгүнкү күндө дагы бар экендигин айтабыз деп жатып, Кудай Таала жана анын элчисин деңгээлин ылдый түшүрүп коюп атышат. Себеп дегенде Аллах Таала пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды Айша эне кандай сыпаттайт? Айша энеден келип пайгамбардан ошол пайгамбардын кулк мүнөзү тууралуу сураган кезде Айша эне айтат эле: "Кана хулукуху ал-Кур'ан." Анын кулк мүнөзү баскан турган кудум эле Куран эле дейт. Басса турса Куранда эмне нерсе бар болгон болсо ошонун баардыгы пайгамбарда бар эле дейт. Жана да Аллах Таалам айтат: "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Биз бул Куранды зикр кылып түшүрдүк, жана бул Куранды биз сактап келебиз деди. Андыктан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул Курандын бир белгиси болгон болсо, бүткүл ушул Куранды баштан аяк өзүнө адеп ахлагында, жашоосунда киргизип амал кылган болсо, Аллах Таалам андай адамды сактайт. Андыктан ар кандай эч кандай бир сыйкыр же болбосо бир жаман зыян нерселер пайгамбарга доо кетирип, ал Куран эмне экендигин жана дагы эмне деп сүйлөп жаткандыгын ажырата албай кала тургандай деңгээлде болушлугу мүмкүн эмес. Себеп дегенде эгерде анчалык таасир тийгизе турган болсо, биз азыр ушул Falaq сүрөсүн окуп жатып шектенишибиз керек эле. Мүмкүн бул жөнөкөй эле бир адамдын сөзүдүр. Пайгамбарым ушул нерсени жөнөкөй бир адамдын сөзүн Кудай Тааладан келген вахий катары кабыл кылып алды деген күмөн кетет эле. Андыктан бул сүрө Аллах Тааладан келгендиги анык, Аллах Тааладан келгендиги анык болгондуктан пайгамбардын эси учуу, акыл эси баардыгы өзүнүн жайында болгон деген таянык чыгарабыз.